28 тема Кыргыз элинин Кокон хандыгынын өзүнө каршы күрөшү. Кокондуктардын жылдан жылга көбөйгөн өлчөсүз салыгы, залимдиги эле тилинин жанына батып кыжырын кайнатты. Кокон хандыгынын үстөмдүгүнө каршы кыргыз элинин боштондук күрөшү 19-кылымдын 30-40 жылдарында күч алган. Ал жылдарда кокондук баскынчыларга каршы нарындын төрүн жердеген саяк уруусу катуу каршылык көрсөткөн. Анткени саяктар буга чейин Чыгыш Түркстандагы Синь-Манжур бийлигине каршы кыймылга, Жангер Кожонун Кашкарга жасаган жортуулуна такай катышып, аскердик уюмдашуу жана курал-жарак топтоо жагынан кыйла такшалып калышкан. 19-кылымдын 20-жылдарында Жангер Кожонун Кытайларга каршы көтөрүлүшү жеңилип, ал баш калкалоо үчүн Ак Талаадагы тайлактын айылына келет. Анын артынан Кытайдын генералы Баян Бату баштаган жазалоочулар жөнөтүлөт. 400 адамдан турган Кытай аскерлери тайлактын жоктугунан пайдаланып, Ак Чийдеги айылын кырып, мал-мүлкүн талап кетишет. Окуяны уккан Тайлак баатыр өзүнүн чакан жигиттери менен баскынчыларды Орто Сырттын Ойнокчар деген капчыгайынан кууп жетип, Кытай аскерлерин генералын баш кылып толук кыргынга учураткан. Ал кезде Тайлак баатыр 26 гана жашта болгон. Ушундай салгылаштарда такшалган Тайлак агасы Атантай менен Кокон хандыгынын баскынчылык саясатына каршы элди көтөрүлүштө жетектейт. Көтөрүлүшкө Ак Тала, Тогуз Торо, Нарын, ат башыдагы кыргыздар активдүү катышкан. Элдик кыймылдын башталышына кокондуктардын 1831-жылдагы жортуул учурундагы аеосуз талап тоноолору, адам чыдагыс зөөкүрчүлүктөрү көрсөткөн кордуктары себеп болгон. 1831-жылы Хаккула баштаган 7000 кокондук чоокерлер Ак Таладагы саяк уруусун кыйратып, Атантай менен Тайлакты туткунга алган. Туткундан бошогондон кийин алар тез арада кол топтоп Куртка сепилине кол салган. Салгылашта кыргыздар жоону жеңип чыгып, чептеги зынданда зарыгып жаткан туткундарды бошотушкан. Эл кокондук төрөлөр тартып алган малына кайра ээ болуп, салык төлөөдөн бошотулат. Көтөрүлүштү басуу үчүн Ак Талаага Арап Баатыр баштаган 500 жоокерди жөнөтүшкөн. Тогуз Тородогу Бычан деген жайыкта Тайлактын жигиттери Араптын колунун жолун тороп, эки тарап биттешкен. Ошол салгылашта душман оор жоготууга учурап, 400 аскеринен айрылган. Кыргынга кабылып, талкаланган жоо тополоңго түшүп чегинүүгө аргасыз болду. Айласы түгөнүп, бир аз сарбазы менен качып жөнөгөн колбасчы Арапты Тайлак баатыр кууп жетип, жекеме-жеке эрүүлгө чыгып, найза менен сайып өлтүргөн. Кийин ошол жер Араптын бели деп аталып калган. Тайлак баатыр узак жылдар бою Кокон хандыгына баш бербей, жоонун кийинки жортуулдарынын мезин кайтарып турду. Тайлак баатыр табып кейпин кийген кокондук тыңчы тарабынан 42 жашында 1838-жылы ууландырып өлтүрүлгөн. 19-кылымдын 40-жылдарында кыргыздардын көз каранды эместик үчүн кыймылы күч алып, кеңири аймакты кучагына алган. 1842-жылы Ысык көл өрөөнүндөгү кыргыздар көтөрүлүш баштап, Каракол, Барскоон, Коңур Өлөң чептеринен кокондук сарбаздарды кууп чыгышкан. Нарын аймагында Алыке уулу Табылды баатыр жетектеген элдик кыймыл 2 жылга созулуп, кокондук төрөлөрдү көптөгөн жоготууларга дуушар кылган. Черик уруусунан чыккан түрдүккө баш болгон ат башылык кыргыздар Кокон бегине салык төлөөдөн баш тарткан. Кыргыздарды тынчытууга кудурети жетпесин түшүнгөн Куртка беги Мамыразык 2 жыл бою Анжиян бегинен кошумча сарбаз сурап турган. Ал эми 1845-жылы Алайлык кыргыздар жана Ош аймагындагы ферганалык кыргыздар хан бийлигине каршы күрөшкө көтөрүлүп, ордонун коопсуздугуна олуттуу коркунуч туудурган. Ошондуктан Ошко мусулман кул колбасчылык кылган көп аскер шашылыш жөнөтүлгөн болчу. Кыргыздар жоонун жолун тороп, катуу каршылык көрсөткөн. Бирок курал-жарак жагынан кыйла артыкчылык кылган. Баскынчылык жортуулдарда такшалган кокондуктардын жер жанаган колунун кысымына, чабуулуна туруштук берүү мүмкүн эмес эле. Мусулманкул көтөрүлүштү күч менен баскандан кийин Ошто туруп калат да, көтөрүлүшкө чыккан кыргыздарды аяосуз жазалайт. 19-кылымдын 1-жарымында кыргыз элинин Кокон хандыгына каршы күрөшүнүн тарыхый мааниси чоң. Элдик кыймылдын күч алышынын натыйжасында баскынчылар жергиликтүү элдин катуу каршылык көрсөтүүсүнө кабылышып, көп аскеринен айрылды. Чыгаша сарбып, бийлиги бошоңдоду. Кыргыз элинин боштондук күрөшү Кокон хандыгын кыйла алысыратты. Кыргызстанда кокондук бектер жана сарбаздар туруктуу, бекем бийлигин орното алышкан жок. Кыргыз элинин көз каранды эместикке өз алдынча болууга умтулуусу ого бетер күчөдү.
Кыргызстандын ар кайсы аймактарын мекендеген айрым кыргыз уруулары саясий жактан биригүүнүн зарылчылыгын түшүнө баштады.